Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, аманчылык болсун. Кайрадан кийинки ушундай бир жакшынакай Рамазан, улуу Рамазан айларына жолукканга Кудайым насип эткен болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул айт күнү бир топ ата эненин атынан ушул кабарды сиздерге жеткирип коюуну туура деп көрдүм да, урматтуу көрүүчүлөр. Себептен алыскы Жалал Абад облусунан, Манас шаарынан келген 20-дан ашык ата эненин аманатын жеткизейин деп келген бир эки эне келиптир да, эки эже келиптир. Чынын айтканда, алар мага берген маалыматына караганда, абактагы бейкүнөө отурган балдарыбыздын болгондо дагы абдан жаш балдарыбыздын абалын ушул биздин улуу урматтуу президентибиз баш болгон, калган ушул тиешелүү укук коргоо органдары угуп, адилеттүү карап берсе деген бир аманат сөздөрүн ушул улуу күндөрү айтып калсак, балким угуп калышса, чалып калышса жакшы болот эле деген бир жакшынакай ниеттер менен келишиптир да. Анан ошону бүгүн менин ой боюма койбой, ушуну айтып коюңузду суранам деп атайын тартылып кетишти. Эми алар бир тараптуу прокуратураны же тергөөчүнү же болбосо сотту жамандап келишкен жок. Ошолор көзөмөлдөгөн мыйзамды так жана туура аныктап, анан сот адилеттүүлүгү адилеттүү чечимдерди чыгарса, акыйкаттуулук орносо, жок жерден эле бейкүнөө балдарыбыз абакта сыздап отуруп калбасын, жалындай жаш курактар өтүп кетпесин деген ушундай бир жан дүйнө сыйлаган сөздөрүн, маалыматтарын таратып кетишти. Бири мисалы ушул келгендердин эженин биринин баласы наркотикалык заттар менен орусча айтканда подстава болуп кармалды деген маалыматтарын берип атат. Ал эми экинчиси болсо бул зордуктоо боюнча бейкүнөө балам отурду деп атат. Ушул биринчи эженин маалыматын кыскачараак айтып өтөйүн. Бул атайын сценарийлешкен, атайын сценарий менен түзүлүп, анан кийин ошол маалдагы укук коргоо органдарынын тиешелүү кызматтары тарабынан кармалган деген дагы ушундай бир маалыматтарын айтып атат. Өздөрү толук айтып берсин. Бул боюнча мен дагы учкай гана маалыматты сиздерге айтып атам да. Экинчиси дагы ошондой эле сценарий менен жасалган, орусча айтканда дагы бир жолу кайталап коеюн, подстава менен жасалган туура эмес аракеттердин жыйынтыгы менен ушинтип 10 күнүнүн бир күнү ачык элек балдарыбыз абакта отуруп калды деп айгайлашты. Ушул маалыматты сиздерге коюп берейин. Куш келипсиздер. Мына ушул менин эң эле сиздерге бере турган суроом мындай да, мына азыр көптөн бери мисалы ар жактарга барып кайрылып келдиңиздер, ооба. Барбаган жериңиздер калбады, капкылабаган эшигиңиздер калбады дегендейчи. Өзүңүздөр алыскы Жалал Абад шаарынан, Манас шаарынан, Жалал Абад облусунан келдиңиздер, эмне үчүн келдиңиздер? Ошо баарыбыз эле белгилүү болгондой, ушу балдарыңыздардын баягы бейкүнөө камалып жатканды боюнча бир адилеттүүлүк издеп келгенсиздер, туурабы? Акыйкаттык издеп келгенсиздер дегендей. Ошол ирет менен баштай бериңиздер. Кимиңиздер, балаңыздар кайсы жылы камалды, кандай болуп камалды, азыркы күндө абалы кандай? Саламатсыздарбы биринчиден. Урматтуу элим, калкым, журтум, баарыңыздардын ыйык Рамазан күнүңүздөр менен. Биз бүгүн ыйык күндүн акыркы күнүнө илешип, Садыр Нуркожоевичтен биз ырайымдуулук сурап келдик. Биздин балдарыбыз бейкүнөө. Чынын айтканда, сөздүн ачыгы, азыркы муң, азыркы жаштар, азыркы поколение кор болуп, ошол жакта айып болуп атат. Чындыкты издеп, ушул телевиденияга тартылганы туура келди. Себеби кайрылбаган жерим калбады. Мына баардык кагаздар, баякы эле жооптор, баякы эле эч кандай результат биз тарапта чындык жок. Сөздүн ачыгы. Өзү мен билишим боюнча негизи оор жаза менен түшкөндө жеңилдетет экен. А мен баламдыкы наоборот 283 менен түшкөн, 282 кылып салды. Бунун себеби бизден акча талап кылганда акча бербегенибиздин себеби ясно көрүнүп турат, далил. Колумда мынанча кагаз. Биз Манас шаарынын ата энелеринин атынан келип отурабыз азыр. Изностон, подстава, наркотический заттан ошонча жаштар аябай кор болуп,
СИЗОдо күнөөсү жок кетип жатат. Ошол чындыкты издеп, ушу үй бүлөбүздү толуктайлы деп ар бир ата ана чырылдап, канча ата эне келе албады жолдун алыстыгынан. Бүгүн мындай ыйык күнгө байланыштуу баардыгынын тууган уругу, жакындары өтүп кеткендерге өзүңүздөр билесиздер, айттык. Ошонун себебине келе алышпады. Биз ошол жакка дагы барбастан балдарыбыз үчүн мынтип келип, ыйлап сыздап отурабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сураны сизден. Ушу 22 ата эненин группа Манас шаарында, бул да бирөөсү. Ага ошон группа толтура бир баш багып, Манас шаарынын бир колго өзүңүз алып, көзөмөлгө алып коюңузду өтүнүп сурайбыз. Ооба, биз деле ушу 20-та 25-та ата энелери атынан келдик. Алар ушу ийит майрам байланыштуу келе албай калды. Аябай өкүнүп, баары энелер ыйлабасын экен. Ушу байрамда биз өкүнүп сурайт элек. Ырайымчылык ушу президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич бизи ушу балдарыбыз үчүн, балдарыбызды ушу айыт майрамда кечирип, ырайымдуулук берип койсо жакшы болот эле. Эч эне ыйлабасын экен. Баары чыркырап, мана айыт майрамда баары үйдө балдарысыз майрамы ичиге сыйбай, майрамда мына күтө албай, эми арапа болду мисалы үчүн, арапада аш кылып жейт, баары үй бүлөсү менен, семьясы менен. Ушулар балдары жок жанында ыйлап өткүзүп атат майрамдарды да. Эч кимге майрам энелерге татыбайт да, дүйнөдө энелер ыйлабасын дейт. Биз ыйлап өткүздүк. Бүгүн мана айытты да күтпөстөн бу тарапка келдик. Ушу президентибизге, урматтуу президентибизге жеткирели деп. Изноосу өтө көп балдар, жаш балдар 17 жаштан 25ге чейин, ондан жогорусу да бар. Кескенде де эң аз 10 жыл, 8 жыл берип атат. Олар өмүрү эмне болот ал жерде? Олар чыккандан кийин эмне болот? Мен жалгыз энемин, оğlum да жалгыз болчу. Апа үй салам деп Россиядан келген болчу. Үйдө 2 апта болду эле. 2 аптанын ичинде ушундай иштер болуп кетти. 3 ай, 4 ай, 6 ай жатты СИЗОдо. 6 айдан бери Россияга кетип иштей албайт. Буяда адвокатлар алдык, баары эле чыкат эже балаңыз деп коюп, чыкпады. 3-4 адвокат алдык, болбоду. Мына шаардан бир результат болуп калат, жакшы деди эле, болбоду. О жерден деле 157-ге негизи 8 жыл берет экен, менин балам 10 жыл берип камап салды. Азыр менин балам кетти. Бизде аябай акчаларыбыз кетти. Баарын карызга алып кылдым да, мен жалгыз энемин, оğlum да жалгыз болчу. Ушу урматтуу президентибизге суранып калат элек. Туура мыйзам, биз мыйзамды буза элек деп атабыз. Бирок ушу балдарыбызга ырайымчылык берип, ушу айытта, арапа күнлөрүндө бир азгына жеңилдетип, үй камагыбы же немеге чыгарып, жеңилдетип штрафмы ушундай кылып берсе жакшы болот эле. Биз эми үйүбүз толуп байрамда дуа кылып, энелер, баары энелердин атынан келдик. Манас шаарында 157 менен 54 өтө көп. Ушуларды бир карап берсе бизге жакшы болот эле. Азыр ошол абакта жаткан балдарыңыздар менен байланыштыңыздарбы? Абалдары кандай экен? Таратабыз, көрүштүк, жакшы деп атат. Апа, тамактарыбыз жакшы деп атат. Бирок билбейбиз да, биз ичиге кирбегенден кийин тамак жеп атабыз, жакшы деп атат баары. Азыркы сурооңузга жооп берип кетейин. Менин балам башында ошо абакка түшүп калганына байланыштуу кыжалат болгондон бүт энесине псориаз чыгып кеткен. Псориаз деген бул өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыжалат болгондон чыгат экен. Мен азыр баламдын башында мындай толук болуп, кал болуп, чачын кырып келет ар дайым сотко. Сыйып кал болуп, толук болуп, чачтары жок. Бул баламдын тагдыры эмне болот да? Бул баламды подстава болгон, конкретно подстава болгонун көрүп турушуп, сот деле, адвокат деле баардыгы көрүп турат. Картинаны көрүп турушат, ушу подстава экенин. Ошого карабастан балама 13 жыл берип койду.
Мына колумда кагаз турат. Башында 283 мына статья менен түшкөн. Азыр 282 кылып таштады. 3 баласы бар, жаш аялы бар. Чырылдап ыйлап отурушат күтүп. Мен баламдын кармалганын кыска айтып берсем, мен баламды Мыктыбек деген 3 балайлык көнжактык бала. Мен балам катарында 20дан ашык баланы карматыптыр. Карышкыр деп атап коюшат экен. Макул, карышкыр деп атап коет экен аны. Милициялар өздөрү ошондой адамды нанимать этишет экен. Милиция деген эмне? Милиция деген ар бир адамдын укугун коргоо, туура жолго салуу. Милиция дегенди ошондой карашыбыз керек. Бул эл, ар бир панда ошондой көрүш керек. Андага окшон иштерди кылып атса, милиция дегенди ит деп бекерден анан кийин айтылбайт да. Ошо иттер деп мисалы айтылган сөз деле өздөрүнө катуу тиет. Мисалы мен балама ошол Мыкыш деген аттуу баланы койлордун арасына карышкырда кое бергендей, башына койдун маскасын кийгизип, ошонун катарында мен балам катарында 20дан ашык баланы ошентип сыздатып, 20дан ашык эненин көзүн жашын агызып жүрөт, воляда жүрөт. Эмне себептен воляда жүрүш керек ал бала? Эмне себептен ушунча энени сыздатып, эмне үчүн ушунча балдарды кор кылып, ал воляда жүрүш керек? Милициялар ошого ошондо карашпайбы? Мына Бакиев Улан деген аттуу мен баламды кармаган, ошо башында 3 миллион бизден акча сураганда биз бериштен коркконбуз. Бере алат болчук. Бирок бериштен корктук. Бизге тегеректегилер айтты: балаңды подстава кылды, силерди взятка берип атып подстава кылып койгондо тайманбайт. Эне балдар кирип кетпегиле деген сөз менен берген жокпуз. Ошо акчаны бербегенибизге байланыштуу баламды мынатип 282ге которду дагы результатка айдап ишти. Результатка мандатын көтөрүп, ошентип иштегенден көрө милиция званиясын көтөрбөй эле иштебей эле коюшсунчу. Ооба. Биздики дагы 157 менен түшкөн эле, башыда түшкөндө эле ушу кыз тараплары да эмне жазып берип атат. Кечирдик биз ушундай бул бала эмеседе деп суттун баары процесстеринде кыз энеси менен келип бул бала эмес деди. Анан кийин адвокаттар акта беремеже деди, акталбады. Анан шаарга жазабыз деди, шаар жазгандан пайдасы жок экен. Ушу 157 менен менин уулум түшкөн маалда башка балдарым түшкөн экен. Алар чыгып кетип, менин балам калыптыр. Мен Россияда болгонуштан байланыштуу, аркасынан эч ким келбеди дедими билбейм. Анан кийин менин балам калыптыр. Эмнеге башка балдарымды албады, камай турган болсо, эмне башка балдарды алып келбеди? Анан кийин бирөөдү алып келсе эле, менин уулум атын айтып, шуну тааныйм, шу да бар болчу деп койсо эле, кыз тараптан айтканы менен эле балдарды биологический менин баламда экспертиза жок, ушунга туура келет деген жери эле бар. Мен кагазымды азыр алып келбепмин. Ушу күнлөргө туура келет, ошо кыздын ушу маалда жоголгон күнлөрүнө туура келип атат деп эле жазып койгон. Мен өкүмдө окудум, адвокаттардын несинде окудум. Бул кызды айткан, кыздар мына жоголуп жүрүп алып, анан кийин апалары милицияга кайрылып, кызым жок деп кайрылгандан кийин кызды таап келсе, кыз оюна келген баланы мына балайнын жанындайдым деп коюп атат. Ушу балдар камалып кетип атат. Эң азда ушу биологический экспертиза жок балдарды карап коюш керек. Кайрадан карап, тергөөлөрдү карап коюш керек. Кызды айтканыма эки тарап караш керек. Эмнеге кыздар жоголуп жүргөн маалда карабайт да, анан кийин кыз табылып калган пайтта келип туруп, мен мына баланын жанындайдым десе эле ошону камап атат. Башка балдар дагы барыды экен бу жерде, 10 чакты баланы айтты кыз, ал барыды, бул барыды деп. Эмне аларды айтпастан именно менин уулум айтты, билбейм. Анан кийин кыздын апасы келди, сурадым, менин уулум сенин кызың бирдеке кылыптырбы десем, эже деди, менин кызым деди, жанында шам жагып турганым жок. Бирок деди, мен кызымды издеп, кызым үчүн заявление жазсам деди, мына жерде деди, кызымдын телефонун алып өздөрү менин баламга SMS жазып, мына жерге кел деп чакырып туруп, анан кийин
сен ушу кыз менен болгон экенсиң деп алып кирип кетиптир. Андай менин баламга заявление жазылган болсо үйгө келмек милициялар издеп 2 жолу 3 жолу келмек. Менин оğlum эч ким издеп келбеген. Просто машинада чакырып, инстаграмдан жазып, кызды алып келип машинага, она машинага чык дептир. Чыгарып туруп, анан кийин мени балам кармап атат. Апа, бардым свиданиеге, оğlum эмне болду? Туурасын айт десем, апа көзүм ачсам деди. 2 күн өтүп кеттир. Кандай болгон? Шок болуп калдым мен дагы деди. Ина болсо баары 157-лерге 8 жыл берип атат экен, 8 жыл 6 ай деди. Адвокат менен сүйлөшсөм, эже балаңыз ушундай болуп калыптыр деди. Анан кийин мына жерде отурса 1 жыл 2 жыл болот, анан бир 4 жыл 3 жылга кетет. Энди барыбыр энди кармап келиптир деди. Анан мейли десем 10 жыл берип 4-5 адвокат туттум мен. Шаарга башка туттум, районго туттум. Баары жерден, ойдон бүйөрдөн мени сиңери канчалаган энелер ыйлап жатат. Акчасы барлар адвокат алып атат, акчасы жок. Адвокат алсаң деле ушул, албасаң деле ушул экен. Энди түшүнүп жеттик. Болбосо биз деле акча куратпак болчук. Баламыз үчүн берет экенбиз да. Мени барып текширсин, каерлерден кредит алдым, эмне кылдым, баарын текширсин. Биз энемиз, менин эрим жок башымда. Жалгыз уулум болчу. Менин оğlum Россиядан келгениге 2 жума болгон болчу. Кандай 2 жума? Мен о кызды үйүнө барып, махалласынан сүрүштүрдүм. Баары биз менен ушу чогуу группада жазган энелердин баары балдардын таадыры бир. Махалласына барып сурасаң, 1 жылдан бери бул жоголуп жүрөт, 6 айдан бери жоголуп жүрөт деген сөздөр бар. Ушу кызлар жакшы кызлар болсо, майли уларам эне кыздарга күйүп ататтыр, биз деле күйүп атабыз. Кыздар жакшы кыздар кечеси жүрбөйт. Биздики маселен 2 сааттык жолдон өзү келген, мени балам үйгө барып алып келбеген, жок мектепке барып жолдон машинасы салбаган. Кыз өзү жоголуп жүрөт экен. Анан кыз тапылгандан кийин ким менен каердайдың десе, балдарды айтыптыр. Балдар келиптир, улар баары акча төлөп чыгып кетти. Мени балам калып калыптыр. Окуя кайсы жылдары болгон? Окуя 25-жылы августта оğlum түштү, июнда болгон иш экен. Анан мен сурадым, буда экспертиза жок, же бир кармалган жери жок, эмне каерде эмне болуптур десем, эже 1 ай бурун бул кыз ошондой жоголуп калган экен, ушундай болгон экен деди. А мен болбойт да, экспертиза болуш керек, таклаш керек. Мына эмне деш керек да, кыз мында кыз башка балдарды да айтат да, кызды розыскага берген, голосларын, расымдарын көрдүк, группаларда мына кыз балдарды поставка кылып атат экен, жоголуп атат экен деген сүрөттөрдү көрдүк. Ошондой болсо дагы адвокатларга көрсөттүм, мына кыз дедим, башка балдарды да мындай кылган экен дедим. Адвокат ооба эже түшүнүп турабыз, ошондой экен деди. Баары бир менин балам камалып азыр өзү операция болгон колу жакшы эмне эмес. Анан 10 жылга камалып кетти. Сиздики 13 жылга. 13 жылга. 10 жылга. Бирок азыр соттук иштер аягына толук чыга элек. Азыр областной сотко бергенбиз. Буюрса Операциялык тартипте доомат менен кайрылганбыз. Жалал Абад облустук сотуна кайрылдыңыздар. Кайрылганбыз. Эми ушул соттон бир адилеттүүлүктү, акыйкаттуулукту күтүп турган чагыңыздар. Ооба. Буюрса ойлойм, Садыр Нуркожоевич кайдыгер карабай баш багып, ушу видеобузду көрүп, Манас шаарынын бир баш багып, ушу жакшы териштирип бир көзөмөлгө алып койсун. Энелерди балдарыбыз келдик, болуптур кылса, износ ушу наркотикти бир көрүп колдор менен кылса баштары менен жооп берсин Жалпы демекпиз. канча эненин атынан келдиңиздер? 22. 22. 22 ата эненин атынан келдик. Бардыгын көйгөй ушу наркотика износ, бардыгыныкы подстава. 15 жылдан Подстава кеткен менен балдар бар. биз азыркы муң айып болуп атат да, подстава менен. Булар биздин келечегибиз да. Садыр Нуркожоевич, сураны сизден өтүнүч. Кайдыгер карабай ушу азыркы поколенияны бир баш багып, бардыгы бир эле Манас шаары эмес, бардык жерине баш багып, азыркы поколенияны куткарып калыңыз. Азыркы поколенияны куткарып калбасаңыз, биздин кийинкилигибиз, биздин кийинки балдарыбыздын кийинкилиги эмне болот? Азыр иштей турган чагында
бирдемке кылып ала турган чагында балдарыбыз 13 жыл, 10 жыл, арты 8 жыл. 15 жылдан жаш балдар камалып кетатат. Айтыш оңой, айтыш оңой. Урматтуу көрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтарды өзүңүздөр оң кулак, сол кулак менен уктуңуздар дегендей, бул жерде дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин, урматтуу катталуучуларым, жалпы эле ушул көрүүчүлөрүм, мына ушу жогорудагы ушул 20дан ашык ата эненин ыйын жеткирип келген ушул эки адамдын сөзүнө мындай жакшылап салсаңыздар, булар мисалы үчүн бир дагы жалпы алып келгенде бир дагы мекемени, коргоо органдарына тийиштүү мекемелерди, мисалы үчүн милиция, прокуратура, сот органдарын жамандайын деген ниеттери жок экен. Болгондо алардан адилеттүүлүктү талап кылып келип атат. Адилеттүүлүктү мына ушул өздөрү мисалы үчүн 1 жыл, 1,5 жылдан бери берагы деген мисалы үчүн 10 жылдан 15 жылга чейинки ушул жап-жаш болгон көз ачтыра элек балдарыбыздын тагдырлары кандай болот келечекте деген сыяктуу өздөрүнүн арыз армандарын ушул менин каналым аркылуу жеткиргенге аракет кылышты да. Өзүңүздөр баам салып көрүңүздөр. Эч кимдин баласы ыйлабасын, эч кимдин жаны сыздабасын, көзүнөн жаш акпасын деп жакшынакай кылып туруп ниет тилек кылабыз. Өткөндө бүгүн айт майрамыңыздар жакшы өткөрүңүздөр. Мына ушундай күндөрү туура, мисалы ошол тиешелүү мамлекеттик укук коргоо органдары да туура чечимдерди чыгарып бериңиздер деген сураныч менен, бул сураныч, сунуш менен ушул жолко чыгарылышымды жыйынтыктайм да. Эгерде мисалы үчүн бул нерселер татаалдашып кете бере турган болсо, андан аркы иликтөө иштерди улантканга мажбурмун. Себеп дегенде жөн карап турууга мүмкүн эмес. Тагдырларды укканда кандай гана акыл эстүү жан болбосун, ал бекер карап тура албайт. Ошону эске салайын дагы. Азырынча бул маалыматты жыйынтыктап турайын. Дагы бир жолу айт майрамыңыздар менен.